Дүйнө жүзү дүрбөлөңгө түшүп, коронавирус оорусу бирде күч алып, бирде солгундап жаткан учуру. Адам өмүрүн алып жаткан оорунун аркасынан бардык дары-дармектин наркы асманды чапчып, жогору болуп келген. Ал эми бүгүнкү күндө баа маселеси кандай болуп жаткандыгын анализдеп көрдүк. Кан басымын жөнгө салуучу эналаприл, ошондой эле кант диабети менен жабыркагандар ичүүчү сиафор, ошондой эле учурдун актуалдуу вируска каршы аты жайылган клексан жана гепариндин баасына кызыгып көрдүк. Сиафор, гепарин эме 5 мили бир флаконда мындай. Ошолсу 330 сом. А так эгерде 1 милиден зек да 5 жолу асайганга болот да, анткени 5. Мындай кылып эле чартып коеюн бааларын. Клексанын ичинде коробкада омо болот 3800. 3800. Бишкектеги ири дарыканалардын бирине киргенибизде аталган дарылардын баарын 4700 сомго, ал эми экинчисинде ошол эле дарыларды 6555 сомго санап берди. Эске салсак, 2019 жылы Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармектер саясаты боюнча кеңешчиси Жылдыз Жумабекова жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирине берген маегинде дары-дармектердин бааларын жөнгө салууну убактылуу эрежелерин бекитүү боюнча өкмөт токтом кабыл алгандыгын билдирген. Анда адам өмүрүнө эң керектүү болгон 300 дарынын баасы бардык жеке менчик дарыканаларда бирдей баада сатылып, баалар жөнгө салынышы керек эле. Тилекке каршы бул токтом жүзөгө ашырылбай калган. Анын себебин дары-дармектер жана медициналык техникалар менен камсыздандыруу департаментинин бааларды жөнгө салуу бөлүмүнүн жетекчиси Айша Сулайманованын айтымында, коронавирус оорусунун айынан чек ара жабылып, бир топ кыйынчылыктардын эсебинен токтом ишке ашпай калган. Принятие решения у нас совпало с пандемией. У нас Китай, у нас основной производитель субстанций, закрыл границы. В общем, очень сложно стало с поставками дистрибьюторам. Ну и дистрибьюторы тоже начали здесь писать письма, обращаться к нам в правительство, Минздрав, о том, чтобы, в общем, пока, значит, приостановить регулирование, ценорегулирование на эти лекарства. 179 вносить изменения. Вот сейчас этот проект находится, опять же, на рассмотрении аппарата правительства. Значит, у нас разработан этот проект, уже проект прошел процедуру согласования с министерствами и ведомствами, и он уже направлен на рассмотрение правительства. Бүгүнкү күндөгү дары-дармек баасы кала жашоочулары үчүн чоң маселе болуп жаткандыгын баамдоого болот. Алардын бири камерага тартпоону өтүнгөн медицина кызматкери жарыбаган 7000 айлыгы менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жолдошуна дарыны бүтүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү болбой, кымбаттыгынан аз-аздан сатып алып жаткандыгын айтат. Вот этот ножка, как спазмолитик, ножка. Одна таблетка стоила 3, а сейчас по 5,500. По 5,5, по 6. Одна таблетка. Упаковки я не могу, деньги не хватит. Вот она. Я так поштучно беру. Парацетамол. Вот парацетамол, аспирин наши же выпускают. Можно же какой-то потолок установить, например, выше 10 сом нельзя, да? Ну, от аллахол, несчастный как желчегонный. 15 сом 10 таблеток, а было 10. Было 9, а 6 15. А что, государство должны беспокоиться, воруем, мы терпим. Вот, когда же вот этот кончится беспредел? Это вот это лекарства несчастные. Я вот по 2, по 3 тысячи, иногда вот 5 тысяч. Я трясусь, чтобы хватило. Чтобы хватило. Инвалид второй группы 1000 сомов дает государство. Я, например, 7 тысяч получаю. Но это разве квартплату надо платить? Питание надо балансировано, потому что ему нужно и сосудистый, и витамин. Не знаю с чего, не знаю. Пока терпим, у меня. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан азырынча жеке менчик дарыканаларга эч кандай көзөмөл жок деген бүтүм чыгарууга болот. Ал эми жогоруда Айша Сулайманова белгилеген жаңыланган долбоор өкмөт өкүлдөрүнөн колдоого алынып, карапайым элдин жүгү аз да болсо жеңилдер деген үмүт менен кайттык.